жаңы жылдын алдында. Барсам турган экен, азыр 5-6 мүнөт укмси чакырып койдум, ошол келсин, ошонун көзүнчө сүйлөшөбүз деди. Бир 5-6 мүнөттөн кийин эле камчы келди. Кабинеттин үчөөбүз ушундай отурдук. Анан кийин президент сүйлөдү. Эмне үчүн сиз камалганыңызды айтып берейин, эмне үчүн Малайзиядан кызматтан алганымды айтып берейин, ошодон баштады. Ошодон баарын айтып берди. Мен иниңизди атайын чакырдым, иниңиз угуп турсун деп. Аны айтты. Мен сизге эч кандай мемем жок деди. Кемпир-абадчылар боюнча кемпир-абад маселесинде эч кандай силерге претензиям жок деди. Чек ара маселеси мына указ менен ушу Камчы Кыдыршаев чечти. Рас мен указ менен дайындагандай, мен айткандарына мен ишенем деди. Туура чечти деп эсептейм деди. Бирок мен силердин камалышыңарга менен эч кандай претензиям жок. Ошол үчүн иниңиз менен тил табыша албайсызбы деди. Мына көрдүм айда. Ана мен иним менен эмне тил табышат элем деди. Ини жөн эле жерине барып коюп койду. Жөн эле жерден чыгарып койсун эми, кетер кемпир кетти да, болду да, все, тарых бүттү, саясат бүттү. Кемпир ушу менен бүттү. Бул жөнүндө мен сиздерге, биз кемпир-абадчылар жалганбыз. Ит жыгылыш вариантында бүтүрөлү. Силер, биз кемпир-абадты сактай алган жокпуз. А силер да бизди кама бербей токтоткулушу менен болду, тарап кетели. Десем, мына иниңиз менен чечип алыңыз деди. Кедер булар тарыхчылар баа койсун эми дедим. Тарыхчылар бааласын, келечек ким кандай болот. Ушу менен жабалдар тарап кетели. Биз силерге претензия жок, силер бизге претензия кылбагыла. Десе беле иниңиз менен тил табыша албайбыз. Ал болсо кетти. Кемпир-абад туура чечилди деген нерсени айтпайынча мен силерди эч убакта чыгарбайм. Неге анча я? Анан президент өзү түшүнтүп айтты. Президент айтты дагы ушуну. Мен айттым, эч жолу чыгарбасаң сен кемпир-абад ушу 3 сөзүң менен сен бизди камай албайсың да. Ал андай статья жок да. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Туугандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий укол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кызы үчүн чуркап, 4 жылдан бери кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, 2 өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Ал биздин пикир үчүн камай албайсың да. А сен бизди кемпир-абад эмес, бийликти күч менен базып алган деп айтып коюп атпайсыңбы? А бийликти күч менен базуу үчүн бизде оглары даярданыш керек, акча каражат болуш керек. Листовка, гезит, банда, уюм болуш керек. Андай жок да бирөөдө. Күбөңөр жок, иштин ичинде күбө жок. Бир далил жок. Жөн эле отурбайсызбы десек, мен турганда так ушу бойдон соттолуп кете бересиңер. Ошол сөздү айтмайынча мен антип айта албайм дедим. Айта алат элем эгер туура чечилген. Эгер мага ошондой документ алып келип убедить этсең айтам дедим. Анан президенттен сурады, сиз уруксат бериңиз, мен документти көрсөтүп коеюн буга деди. А мен президентке айттым, сиз уруксат бериңиз, иштин ичинде эч нерсе жок экен, мен да буга көрсөтүп коем дедим. Мына алдыңызга алып келип көрсөтөм. Иштин ичинде эч нерсе жок, урматтуу президентим. Эч нерсе жок. 57 том, мен тергөөчү болгом, сот прокурор болгон кишимин дедим. Ошо ашып кетсе 2 том боло турган нерсени 27-ге 20 копия кылып көбөйтүп отуруп эле ошончо том болуп калган дедим. Копия эч нерсе жок. Бир киши күбө жок. Бири-бирибизге күбө. Бири-бирибизди тааныбаган адамдар. Уюмда жок, бири-бирибизди тааныбаган. 70% тааныбаган жаш балдар. Блогерлер, жаш журналист балдар. Мен тааныбайм, неберемдер тең балдар. Десем эле мен көрсөтөм деди. Анан көрсөт деди. Мага жалгыз көрсөтпөйсүң, бардык кемпир-абадчылар көрсөтөм. Жаңы жылдын алдында бияка УКМКнын бир дом отдых бар экен, ошол жерге барып көрсөт. Эч нерсе көрсөтүлгөн жок. Анан ошол жерде Абылов айтты. Мамедчи Сабылов, аксакал. Бекназаров кайткан экенсиз го, жаңы документ көрсөтөм деп. Көрсөтпөйсүзбү ошо? Бул айтып аткандарыңыз эмес. Бул мурда эле көргөнбүз да, парламентте айткан мурдагы эски документтер эле.
Men dedi birlikte turganda dedi Toşo Mambeçi hiç yokta jakşılık körбөйсүң dedi. Polun üstünde aytты. Анан ал да кызыкчы болуп кетти. Документ менен анан кийин мен айттым, президенттин алдына документ көрсөтүр дедим эле, көрсөтпөйсүң. Ошону эле сурап атат сенден, башка эч нерсени сурап атат. Кырмыздан камайсың да, өлбөсөк чыгабыз. Силер кеткенде чыгабыз, отурса отуруп турабыз, эмне коркутасың? Десек эле анан айтты. Мен УКМКны уруксат бердим. Көрсөтүлөр бүт документтерди деди. Анан документтерин көрөлү деп барсак, секретный документтерди. Обязательство жазгыл. Эгер ушул таанышкан документтер жөнүндө бир пресс-конференция же бир интервью берсем, кылмыш жобуна тартылууга макулмун деген. Ошо өткөндөн кийин бир ошолор кетип калды. Эч нерсе таба албай жүрүп, бир интервью берип койсок, ошо менен камап турбайбы сен документиңди тааныштың деп туруп, эч ким бизди таанышпай койду, обязательство жазбай койду. Мен жалгыз жазып, документтерин берип, баары менен тааныштым. Таанышып бүткөндөн кийин